эмне бирөөнүн көзүн тешип эмне бирдемке кылып атам. Билесизби ушунун вирус чыгарын билесизби? Окутканбы? Биз деген кан менен иштебейбиз, биз деген эме менен иштебейбиз. Эки колдонгондон кийин эле уже могу беттериме кызыл бир нерселер чыгып баштады да. Айымдардын арасында гепатит Б көбүрөөк болот. Эмне себептен алар салондорго көбүрөөк барышат. Мындан 10 жылдай мурда пластикалык операцияга байланыштуу чет элдеги кызыктуу да, кайгылуу да окуяларга таң калчу элек. Азыр эми Кыргызстанда да өң түстүү өзгөртүүнүн түрү менен кошо анын тобокелчилиги, коркунучу кошо келди. Бизде кеңири жайылган пластикалык операциянын түрлөрү липосакция, септопластика, ботекс, косметологиядан баштап кирпик кадоо, кошка жасатуу өңдүү кызматтар, коопсуздук эрежелер сакталбаган учурда эң аты жаман оорулар, ВИЧ, гепатит, сифилис өңдүү оорулар жайылышы ыктымал. Негизи пластикалык операция түпкүрүндө согушта ар түрдүү жараат алгандардын дене мүчөсүн келебетин калыбына келтирүү үчүн жасалса, азыр өзүнүн өңүнө бактсыздардын барчу жайына айланып баратат. Маселен, Бишкекте 2017 жылы түптөлгөн Нова клиниктин негиздөөчүсү Галина Ганаженко 3632ден ашык пластикалык операциянын түрү жасалганын слайд-шоуда көрсөтүп жатат. 23 миллион ашык пациентти текшергенин көрсөткөн. Бул пластикалык операцияга кызматын көрсөткөн бир эле клиниканын отчету. Борборубуз Бишкектин өзүндө жалпы 400дөй жеке клиника бар. Анын ичинен ондогон клиникалар пластикалык операция жасайт. Башкача айтканда, башка клиникаларга адамдар ооруп барса, өң түз, дене мүчө өзгөрткөн клиникаларга соопсо адамдар кайрылат. Быйыл жыл башында Арт клиник аттуу жеке клиникага ден соолугу жакшы болгону арыктоо үчүн барган 40 жаштагы келин каза тапты. Ага липосакция жасаган клиника кардарынын ичегизин 2 жерден тешип алган. Анын артында 2 баласы калды. 6 саны аман, ден соолугу чын мына ушул Арт клиникасына ушул липосакция жасатканы келген 41 жаштагы айым ушул операция жасаткандан кийин бир жума өтпөй каза болуп калды. Бүгүнкү күндө мына бул клиника жабык турат. Операция жасаган хирург бүгүнкү күндө убактылуу кармоочу жайда. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мындай клиниканын жаап же болбосо ошол хирургту камаган менен биз 41 жаштагы айымдын өмүрүн кайда алып келе албайбыз. Бирок качан гана адамдын өмүрү кыйылгандан кийин мына ушундай чараларды көрүш керекпи? Азыркы учурда шаарда жүздөгөн ушундай клиникалар, сулуулук салондор өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Бир гана рейд жүргүзгөн менен аларды эч качан биз тизгинлей албайбыз. Мына ошондуктан адамдын өмүрү кыйылга чакты, баардыгын чекит коюп, мына ушундай өз ишмердүүлүгүн кыянаттык менен пайдаланып жаткан, жоопкерчиликсиз иштеп жаткан клиникаларды, сулуулук салондорду тез аранын ичинде текшерип чыгыш керек. Сулуулук салон, пластикалык операция жасаган клиникалардын сырткары кыргыз базары жасалма дары-дармек, сулуулук каражаттардан коргон эмес. Ошондуктан интернет, базар, салондордо сатылган каражаттардын мүнөздөмөсүнө ишенип, анын азабын жылдап тартып жүргөндөр четтен чыгат. Кыз келиндер көп учурларда мындай жагымсыз жагдайларды коомчулукка ачыктагандан тартынат. Акылай Маратова интернет тармагынан тагыраак айтканда Instagram'дан Organic Life аталышындагы баракчанын жарнамасынан бетине крем сатып алып, андан көп жылдан бери жабыркап келет. Ал мындай кремдерди көбүнчө ырчылар жарнамалап келерин айтат. Instagram'да мен көп отурам, ал жерде деген ушу Organic Life'тын маскасын көп жылдыздар реклама кылышып, жарнама кылышып, анан кийин жанагы чыга берет го. Эмеде лентасындачы ошондой боло берди. Анан мен ошол айда косметологко кайрылбай эле ушул масканы колдонуп көрөйүн деп өз алдымча чечип онлайн заказ кылдым, буйрутма аркылуу алдым. Анан эки колдонгондон кийин эле уже могу беттериме кызыл бир нерселер чыгып баштады да. Чыгып баштагандан кийин эми бул балким айымдарда болот да ошолбу деп ойлодум. Болгон жок, улам колдону бердим. Анан компанияга кайрылганга аракет кылдым. Ал жерге кайрылсам косметологу бар экен өздөрүнүнчү. Ошол мага чалып айтты да, туп-туура көрүнүш, сиз деген муну токтотпой колдону бериңиз. Эң негизгиси жана эки масканы муздаткычка сактаңыз, анан кийин токтобой колдону бериңиз деп түшүндү да. Анан мен ишендим да агачы. Демек мунун өзүнүн процесси ушундай экен деп. Ал деген 2020-жылдын июль айы болчу, август айында уже бүчөп кетти. Биз пандемияда үйдө иштеп атканбыз. Анан сентябрда жумушка чыктым. Жумушка чыкканда беттим уже могу жактарын баары кызарып баштады да. Анан эмне кылам деп косметологума кайрылдым. Өзүмө кайрылсам, ал өзүнүн процедурасын жасап берди, бирок ал деле жардам берген жок.
Анан кийин дарыларды алып колдонуп баштадым. Мага анализ тапшыр деп ушинтип берип башташты. Анализдерди тапшырдым. Бардыгы жеке клиникаларда болду. Анан жеке клиникаларга мен капчыгым туура келбей калды, акчам түгөнүп калды. Анан кийин 8-чи поликлиникага кайрылдым. Ошол жерде дерматологу айтты да, ал дагы мага дарыларды жазып берип, бир пакет толтура кылыпчы. Анан ушул Organic Life'тын маскасынан 2-3 кыз кайрылды мага деп ушинтип айтты да. Кыргызстанда акыркы мезгилдерде пластикалык операция жасаган клиникалардын саны кескин көбөйүп баратат. Жана андан жабыркагандардын саны деле андан кем калбай өсүүдө. Материалды даярдоо маалында жашырын иштеген жайларды байкадык. Көбүнчө сырткы көрүнөккө жөн гана сулуулук салон деп жазып алып, телефон аркылуу кардарларды таап, операцияларды жасашат. Айтурган татуаж деген салонго ботекс, блефаропластика жасатуу үчүн телефон аркылуу саат 4:00 жазылдык. Баасын сүйлөшүп, дарегин алган соң аталган кызмат алуу үчүн барганыбызда камераны көрүп, биз андай кызмат көрсөтпөйбүз деп чыгышты. Рустапты кире берели. Администратор ким? Келесиз сүйлөшөбүз. Биз журналист болобуз. Атым Абдыганы, Алдау долбоорунда иштейм. Бул жак саат 4-кө жазылган эже. Ушул азыр саат 4-төн өтөт. Кардарды кабыл албайсыңарбы? Кардарды кабыл албайсыңарбы? Айтурган эже деген иштейби? Ушул жака жазылды, Айтурган деген эже. Же тура эмес номер жазыппы? Ушул директорген, ушул кабинетте. 4 часа. Увеличение было в Сингапуре. Вот сейчас 4:05:08. Вот мастер, где? Да, этот кабинет. Где ваш мастер? Ресницы делает? Сиз атыңыз кім болды? Администратор туурабы? Менин атым Айзада. Айзада, э? Ооба. Айтурган деген эже иштейби? Жок, бул жакта иштебейт А силердин даректен башка бирөө жазып атат анда бизге. Билбейт экен, ошону эме өзүң карап эметип номерге чалдык байланыштырып. Просто бизде деген эме ар ким өзүнүн баракчасы бар. И этот эме менен болот да. Эмнени жасайсыңар бу жакта? Кирпик, каш. Каш дагы? Болду. И ламинирование бровей, ресниц. Всё. Перманент. Сизде сертификат барбы жок? Ооба, мына. Кайсы? Айзада? Айзада. А сиз инструменттерди обработка кыласыздар? Ооба. Кайсы? Мына. Биз деген кан менен иштебейбиз. Биз деген кожаны не касаемся, мы только ресницаны алып и өзүнүн кирпигине чаптайбыз. Шу Айтурган деген эже биякта анда бул кимдики? Устойган. Биякта ким иштейт? Ким деген иштейт? Жок, ошонун аты ким биякта иштеген? Мына эже. Сиздин адрес деп атат. Акмола 127 502 кабинет. Тура ушулбу? Может, туура эмес эметип коюшту? Жок, кантип тура эмес эже? Мен каяктан билем. Мына эже. Часага койду. Ва инструменттерди жеке бул кайсыда обработка кылабыз дедим, көрсөтүп коюңузчу. Мына биз деген кан менен иштебейбиз, биз деген эме менен иштебейбиз. Просто эмелерди монтип чачып или мол спиртовый эмелер бар. Спиртовый и только спиртовый эме менен обрабатывать этебиз болду. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биздин ошол салонго саат 4-кө жазылганбыз. Саат 4-тө келсек, биздин ушул мастер жок. Бул жакта чалсак телефон албай жатат. Бул жактагы эжелер ар бири өзүнүн баракчасы бар экен. Ушул бир местаны өзү берет экен, бирок Айтурган деген ушул биз катталган мастер өзү жок. Ачык эле айтпайсыңарбы, ушул жакта биз чалсак албай атат, ушул жака келдик. Мере кирип келатканда чалсак алды. Азыр эле албай атат. Эмнеге? Силер бирөө айтып койдуңар эле албады, э? Сиз биякта администратор болсоңуз билишиңиз керек да. Биз ушул Instagram баракчаңыздарга киргенибизде ушул жерде кош кат чыгарып, ботекс жасаган рекламалар чыгарып койгон жарнамаларында. Бирок азыр келгенде ал нерселерди мындай жасабайбыз деп атышат. Бирок ошол эле учурда ушул инструменттерин обработка кылган атайын бөлмөсү же атайын бир тазалоочу жери жок. Кана, кан менен иштесеңиздер рекламаны эмнеге чыгарасыздар аяка? Жо, анда баракчаңыздардан алып коюңуздар да, эndi алдыбай. А тигилерчи, тигин же өчүртүңүздөр аны. Сиздердин директор өтпөй.
Жоқ, сіздердікі емес болса, анда неге сіздердің адрес беріп жатады? Сол сұрақ өтіп кеткен көрдіңіз бе? 2012-ден баштап тұр, 5 жылға дейді. Bunu деген қарағала, бұл деген срок не ограничен. Вы здесь срок у нас 5 лет тұр ғой? Мына, көрсетейін бе? Мына. Срок у нас 5 лет. Емі санақылы? Қанша? Санамайсыз ба? Ал спиртте төніп қалғанда қайра ішіне құйып алышады да. Келгенсіздер да, қардар болып келесіздер. Қаяқтан келесіздер? Қайсы барашадан? Тартпай, сіз и так да тартпайсыз. Бізге тартпағыла деп ызчуу салып, өзін қардар қатары тааныштырған айым, айтырған татуаж деген инстаграмдағы барақшыда бұл айымның сүрөтүн көрүүгө болот. Ырыс Нурланова салонун инстаграмда баракчасына жайгаштырган кызмат көрсөтүү жарнамаларына баш бакканыбызда кошкат, эрин жасатуу, кирпик жасоо жана башка кызматтарды көрсөтүүлөрүн көрө алдык. Бирок биз барган учурда кошкат жасабай калгандыктарын айтышты. Себеби буга чейин саламаттык сактоо министрлиги текшерүү жүргүзгөн учурда дал ушул салондун ишмердүүлүгүнүн бир катар мыйзам бузууларды тапкан. Инструменты неизвестной жидкости. Но этого всего не должно быть. Пожалуйста, вот скрытый шовный материал. Нарушением целостности кожных покровов. У них никакие документы не представлены. То есть они самовольно организовывают этот центр и в дальнейшем оказывают услуги. Должно быть, естественно, косметологические услуги, если оказывают они обязательно должны получить лицензию, во-первых. Лицензия Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Во-вторых, и помещение должно соответствовать санитарным требованиям. Естественно, помещение обязательно естественное освещение, искусственное освещение, должно быть обязательно умывальная раковина. Ну, операционный блок это вообще отдельный блок должен быть операционный. Мындан улам биз барганда алар бир топ кызматкерлерин жумуштан кетирип, айрым кызматтарды көрсөтүүнү токтотконун айтышты. Биз журналист болобуз, атым Абдаганы, Алдага долбоорунан. Biz ушул салондорду бир көрүп чыксак болобу, кандай ишмердүүлүк жүргүзүп атат. Бир жагынан сиздердин да салонго пайдасы тийип калабы? Көрөлү, бир көрсөтпөйсүздөр, каякта иштеп атасыздар, кызмат каякта? Бизге же. Могу экөөбүзгө киреличи. Жок, могу киреличи. Ошакты көрсөтүп коңузчу. Администратор барбы? Сизби? Көрсөтүп бербейсизби? Неге көрсөтөт? Эми сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр кандай жүрүп атат деже? Мындай же, биз өзүбүз тастыруучу документибиз. Алдага көрсөтүп туруп коңуздар эми жүрүңүздөр. Ушул эки жерди көрсөтүп туруп коебуз. Жакшы иштеп атсаңыздар жок, мен кирип көрөчү же. Кирип көрөчү. Эми жакшы иштеп атсаңыздар өзүңүздөргө пайда. Бир жагынан реклама болуп калат, бесплатно. Кирип көрсөтүп коебуз. Кайсы жакта жүрүңүз? Буга чейинки рейд болгондо сұрақтарды айтышқанда сіздер ол жерде қата екен, ошоларды қанша қолдадыңыздар, бізге айтып берсеңізбі? Азыр биздин жумушта эч кандай ката жок. Биз мыйзамга дал келбеген нерсе кылбай элебиз азыр. Мурдакысында кимдер кетирдиңиздер? 4 мастер кеткен. Эмнеге кеттилер? Кандай эмнеге? Демек мыйзам бузулган боюнча ката кетирген ошончо кетирген. Ооба. Кандай мыйзам бузуулар болуп ошондо? Ну, рабочий местосын таза кармаган эмес. Инструменттерин туура эмес колдонгон, ошон үчүн кетирген. Анткен менен биз бул салонго кайра кардар катарлы WhatsApp аркылуу кайрылганыбызда алар эрин чоңойтууну жасайбыз деп жооп беришти. Айтор сулуулук салон деп ачып алышып, жашыруун медициналык кызмат көрсөткөн учурларды кармоо татал. Алар келген кардарларды алгач кабыл алып, сүйлөшүп көрүп, шек жаратпагандай болгондо гана кызмат көрсөтөрү турган кеп. Сулуулук салондордогу шаймандар өзүнүн режиминде тазаланып турбаса, андан ВИЧ, гепатит жугуштуу оорулары көп чыгат. Кыргызстанда жалпы ВИЧ жуктургандардын саны 10.894, андан 2022 жылга карата 367 бейтак жыныстык катташ менен жуктуруп алса, ал эми 280 бейтак ар кандай дары-дармек, сулуулук салон, стоматология жана башка жайларда жуктуруп алышкан. Гепатит дартынын оор түрүнө чалдыккандар учурда 100 000 адамга 1000 адам туура келет. Өлкөдө мындай жугуштуу илдетке чалдыгып жардам сурап кайрылгандардын саны өсүп баратканын өзүңүз деле күбө болуп жатсаңыз керек. Медицина боюнча эксперт Айбар Султангазиевдин айтымында ВИЧ, гепатит өңдүү аты жаман оорулар эки жол менен гана
жугуу коркунучу бар. Эркектерге жыныстык катнаш, айымдарга ар түрдүү медициналык кызмат көрсөтүүлөрдө. Эми негизи ушу жеке менчик медицина тармактагы центрлер, сулуулук салондор, негизи адамдын денесине киришкен ошо мекемелер өтө өзгөчө коопсуздугун караш керек да. Бүгүнкү күндө биз байкап атабыз, көп гепатиттер жугуп атат, ВИЧ жугушу мүмкүн. Ар бир салондо мындай 200 градустан өйдө болгон автоклавдар туруш керек. Например, ВИЧ деген вирус ал бат эле өлөт. Мындай ичине обработка кылганда эле 90 градуска жеткенде ал өлүп калат. А гепатиттин вирусу ал анын 100-200гө жакын градус бериш керек. Аны 3-4 мүнөт кармаш керек. Ошонун баардыгы жасалып атабы же жасалган жокпу? Ошонун баарын текшериш керек. Бүгүнкү күндө мына ушундай жагдайда сулуулук салондор өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Албетте саламаттык сактоо министрлиги бир жолу текшерүү менен токтоп калбай, жарандардын ден соолугуна кам көрүп, мындай алешемдиктерге чекит коет деп ишенебиз.